Саламатсыңарбы? Бүгүн GIS программасында картаны байлоо ыкмасын үйрөнөбүз. Биз 100К43 деген номенклатурадагы топографиялык картаны жүктөп алдык. Бул Бишкек шаарына, Жоз Чүй областына тиешелүү карта. Биринчи биз команда берүү жагын өтөлү. Мына проекция негизги точкаларды түзүү деген команданы беребиз. Референсный точка деп. Бул биринчи эле create деген командадан гана өзгөрөт, калгандардын баарына эч кандай өзгөртүү бербейбиз. Ага чейин биз точкага тиешелүү нерселерди өзгөртүп алышыбыз керек болбойт. Биринчи точканын эгерде керек болсо өлчөмүн, өңүн, түсүн баарын өзүбүзгө ылайыктуу кылып, точка оюнга чейин өзгөртүп алабыз. Мына биз бүттүк. Эми бул точканы картага кой деген команданы беребиз. Эч кандай өзгөрүү болбойт. Жөн гана биз азыр даярдоо иштерин гана жүргүзүп жатабыз. Картанын четине алып келебиз. Ушул эки линиянын, эки сызыктын бириккен жерине биз экшен аркылуу мынтип туруп точканы коебуз. Койгондон кийин терезе чыгат. Бул терезеге X жана Y координаталарын жазабыз. Биздики боюнча 74 градус жана 43 градус. Байкасаңар, минутаны же секундаларды жазбайбыз. Сөзсүз түрдө градусу жазылыш керек болот. Биринчи точкабыз, чекитибиз коюлду. Ушундай эле ыкма менен кийинки точканы да коебуз. Мына бул жагына алып келебиз. 75 жана 43 деп туруп мына жазылды. Окей деген команданы бердик. Экинчи точкабыз дагы даяр болду. Кийин ылдыйды көздөй түшөбүз. Бул жакта 75 жана 42 деген градустарды жазышыбыз керек болот экен. Мына 75-42 деп жазып алдык. Точкабыз пайда болду. Анан акыркы чекитке барабыз. Бул жака 74 жана 42 деген градус жазабыз. Точкадан кийинки чыгып калган цифралардын баарын, сандардын баарын алабыз дагы, тегеректеп толук цифраны, санды жазабыз. Мына байкасаңар, картанын төрт жагында 4 точка пайда болуш керек. Мына 4 турат. Эми биз бул ушул команданы өчүрүп салганга команданы беребиз. Кийин кайра rectify grid деген команданы тандап алабыз. Бул сетканы түздөө деген команда. Азыркы биздин картадагы сеткага тиешелүү нерсе, жумуштарды жазап берет. Мына бул grid системаны толтурабыз. Grid система деген биздин картаны. Бул жакта методду сөзсүз түрдө spline менен жакынкы кошуна деген методду тандап алышыбыз керек, эсептөөнү. Эми команда беребиз окей деген, кичине күтүп турушубуз керек. Анан дата жакта жаңы слой, жаңы карта бизде пайда болот. Карта пайда болду. Муну ачканга чейин биз ушул картаны байкасаңар экөө тең окшош. Кийинки жумуштарга ыңгайсыз болбош үчүн картанын слойдун атын өзгөртөбүз. Азыр мен англис тилин өзгөртүп алайын. Карта 1 деп жазып коеюн. Кийин карта 2 деген дагы жумушубуз бар. Ошон үчүн 1 деп жаздым. Мына эми муну картаны ачайын. Жаңы слой болот. Мына жаңы картабыз пайда болду. Байкасаңар 74 градус жана бул жагына дагы 42-43 деген градустардын баары пайда болуп калды. Демек биз жазып аткан ишибиз туура. Эми бул жакта проекция деген байкасаңар, система координат проекциясы жок, табылган жок деген жазуу чыгып атат. Биз аны алыш үчүн проекция деген командага кирип, координаталык системаларды берүү дегенди базабыз. Бул жактан географиялык система координат дегенди тандап, анан биз мурдагы ушул карталар жазылган координаталык системаны Пулково 1942 дегенди издейбиз. Бул жактан байкасаңар өзүнүн код пайда болуп калат.
Grid деген жакка биз мына карта деп атын жазып алганбыз. Анан жана shapes дегенге бул жака точка. Эми бул точканы оң жакка өткөзүш үчүн сөзсүз түрдө точканы мынтип белгилеп алышыңар керек. Анан мына окей дейсиңер, баардык параметрлердин баарын толтурабыз, макулдугубузду беребиз. Эми биз бул картанын негизги акноо терезесин карайбыз. Мына бул жакта эми проекция деген жеринде информациянын баары пайда болуп калды. Толук маалыматтардын баары бар болгон картаны биз түзүп даярдап алдык. Эми бул картаны кайра мен 2 деп коеюн дагы, жаңы слой кылып туруп ачайын. Өзгөрүүлөрдүн баары жаңы болуш үчүн мына карта дейбиз. Калган үстүндө турган слойду, карталардын баарын жаап, ушул карта 2 деген гана карта менен кийинки жумушуңарды улантышыңар керек.